Саламатсыздарбы? Азыр биз кредит боюнча сурамжылоо жүргүзөбүз. Бизге маек берген элдин арасынан канчосунун кредити бар, канчосунуку жок, насыя алгандардын акыбалы кандай болуп жатат, алар канча миң алышкан, алган акчаны эмнеге колдонушкан, курулушкабы, автоунаа алгангабы, же бизнес ачуугабы, насыянын үстөк пайызы көп дегенге кандай карашат? Мына ушул суроолорго жооп алабыз. Андан тышкары, негиз эле кредит деген нерсеге элдин көз карашы кандай? Насыя алуу бул сүткорлукка, жемкорлукка жана бирөөнүн эмгегин жегенге кирет дегенге эл кошулабы? Ушул суроолорго дагы жооп издейбиз. Сиз болсо каналга катталып коюңуз. Кимдин канча кредити бар, эмне жумушта иштейт, кандай төлөп атат? Кредитим эжемде бар. Эжеңиздин кредити бар, Канча сумма эгер $15 000 алган. $15 000 алган РСК банктан. Үстөк пайыздар тууралуу. Кандай? Үстөк пайыздар тууралуу. Кыйналбай эле төлөп атабы? Кыйналып атат. 2018 жылы пожар болгон, могу жерде местасы бар. Анан кийин 6 айга токтотуп койгон РСК банк. Бирок 6 айга токтоткондон кийин все равно баары бир төлөйсүңөр деди. Мына дагы эле төлөп келатабыз. Бир эмес, 2 кредит. Конечно, ал биздин моюбузда, конечно, никто не отказывается дегенде. Бирок баары бир төлөйсүңөр деген. Бир эмес, 2 квартира залогто. Кичине кыскарткыла десе да болбой жатат акыры эле. Жок, төлөйсүңөр деди. Только мына 6 айга токтотуп коебуз, болду ошо менен деди. Сиздер ошондо товардын баары өрттөнүп кетип атат да? Баардыгы өрттөнгөн. Күйүп кетти да акча. Только вот мэриябы жана акимияттар 10 000 сомдон ар бирибизге берген. Болду, ошол эле кыла алабыз деп. Ошондо эже ошол $15 000 товары бүт бойдон күйүп кетти. $15 000 ооба деп кагаздары бар, ооба. Баардыгы бар, ооба. Пожар болгон да могу жерде. Билесиз го, 2018 кышында болгон эң биринчи пожар. Жалдырап, нар жакта кыял жакта туруп, жалдырап карап турганбыз. Айла жок, мына төлөп келип атабыз. Кыйналып атасызбы, эмне болуп атасызбы? 6 айга эле токтотуп беребиз деген РСК банк. Болду, эчтеке кыла албайбыз деген. Саламатсызбы эже? Кредитиңиз барбы? Жок. Жокпу кредитиңиз? Кредит бересиңер. Ооба. Ошол боюнча сурообуз бар белесиң. Кредитиңиз жокпу барбы? Жок, алган эмес белеңиз? Жок. Алып көрдүңүз беле? Жок алган. Вообще алып көргөн эмес белесиз? Жакшы. Куттуктайбыз байке. Ошондой эле болсун. Барбы кредитиңизчи? Жок, кредит. Кредитиңиз жок, Алып көрдүңүз беле? Жок. Алып көргөн эмессиз? Эмне себептен алган эмес белеңиз? Негиз туура алган? Алган туура эмес негизи. Туура эмес, Негизи бул айтылганда пайгамбарыбыз кредит алганда бул наныңа жокпу дейт, нанга. Ошого ал деген да. Кызын, значит, албай эле кой деген сөз да болчу. Бул кредит мо карызга акча берүү насыя үстүнө кошуп жанагы жөөттөрдүн атайын чыгарган бир программасы деген сыяктуу маалыматтарга бул маалыматта ишенем мен. Жөөттөрдүкү да бул негизи. Бул знак эмеге кирет да. Ошо жана знакор сүткорсулукка кирет да бул нерсе. Болбойт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына сурасак эле элдин баары эле кредитим жок дегендер дагы көп болуп атат. Алган эмесмин деп адам биз камераны өчүрүп нары басып кеткенден кийин, ой 15 жылдан бери эле кредит менен жашап келатабыз, кредит болбосо эмне кылат элек деп айтып атышат да. Ушундай учурлар көп болуп атат. Жокпу? Жакшы экен, жок болсо. Саламатсызбы эже? Кредитиңиз барбы, жокпу? Жок. Алып көрдүңүз беле? Ооба. Алып көргөнсүз, канча сом алып көрдүңүз эле? 60 сом. 60 сом? 60 000 сом алгансыз. Долларбы же? Жок, Сом менен, Анан төлөп алдыңызбы, жакшы эле? Ооба. Кыйналган жоксуз. Мындан ары аласызбы, албайсызбы? Негизи кредити жок эле жашаган жакшы экен. Анткени балдар намаз окуйт, анан кредит алганга болбойт экен. Арам болуп калат, Канча кредитиңиз бар? Бирөө. Суммасы эгер жашыруун болбосо? 100 000. 100 000 сом, Айына канча бересиз? Айына 10 600 төлөйсүз. 10 600. Ал эми ошол сумманы сиз эмнеге иштеттиңиз? Стройкага үйлөрдү ремонт кылдык, стройкаларды кылдык, ушуларга эле кетип калды. 100 000 эмне азыр акча төлөмөс да. Үйдү салганга жөнөтүп турсуздар да. Кыйналбай эле төлөп атасыздарбы 10 000 сомду айына? Азыр баардыгы кымбатчылык, кыйналып төлөп атабыз. Анын үчүн токтоо иштеш керек. Кредитиң токтоп калсаң, кредитиң төлөнбөй калат. Жолдошуңуз дагы иштейби? Эколоп төлөйсүздөрбү?
Ой, экөөбүз төлөйбүз, экөөлөп. Анда кичине жеңилирээк. Анда жеңилирээк болчу, ал бир эле киши төлөп койчу. Азыр экөөбүз тең иштесек дагы кыйналып төлөп атабыз. Сиз могу шоородон иштегенде айына 10 миң чыгабы, 15 миң? 15 миңдей чыгат го дейм. А сиз оны эле да. Сиз ошондо 10.600 сом кредит берсеңиз, анан 15 миң сом айлык алсаңыз, айлыгыңыздын ошондо получается 80% кредитке кетет экен да? Ооба, 80% кетет. Кредит алып көрдүңүз беле? Канча алдыңыз эле? Көп баспы мында, болжолдоп айтып койсоңуз болот. Аз эле? Аз эле алгансыз, кандай төлөп атасыз? Жакшы эле төлөп атасызбы мындай? Кыйналбай эле? Өзүбүздүн расчетубузга жараша алабыз да кредитти. Зарплатабызга жараша алабыз. Эмнеге колдондуңуз? Квартираны оңдодуңузбу же бизнес ачтыңызбы? Жок, анчалык деле бизнес ача тургандай же квартира оңдой тургандай акча алган жокмун. Аз эле акча алгам, керек болуп ошо. Могу насыянын үстүк пайызы Кыргызстанда көбүрөөк дейт да, ошого көз карашыңыз кандай? Кошулам, көп эле айтышат. Мисалы үчүн башка чет өлкөдөн, Москвадан же башка жактан кредит алсаң, анча ошо пайызы аз экен да. Ошо бизде эле көп экен да. Ушинтип айтышат, анан билбейм, мен ал жакка барып көргөн эмесмин, ал жактан алып көргөн эмесмин. Ушинтип уккам, мен деле билбейм точносын. Негизи кредит деген эмне, кандай деп ойлойсуз? Бул жакшы нерсеби же муну жолобой эле болгон жакшы дейсизби? Мен көз карашым боюнча керек учурда алсаң, конечно, выручать этчү нерсе, бирок буга бир кирип алсаң, кайра чыгыш кыйын деп айтышат көп чоң кредит алгандар. Майдалар билинбей эле кайра берип койсоң, проблемасы деле жок экен. Кредит алгам. Алгансыз? Канча сумма көппү? Аз эле өлчөмдө. Аз эле? Кандай анан төлөп бүттүңүзбү, төлексизби? Төлөп бүткөм. Төлөп бүттүңүз толугу, Ооба. Эмне жумушта иштейсиз? Гос жумушта иштейм. Гос жумушта иштейсиз. Эмнеге колдондуңуз кредитиңизди? Майда барат эле да. Эми баягы өзүбүздүн алыбызга чакандап алабыз да. Телефон сыяктуу, Ошол сыяктуу. Кредит алып көрдүңүз беле? Жок. Алып көргөн эмессиз, Вообще өмүрү кредит алып көргөн эмессиз. Алган туурабы же туура эмеспи? Кредит алган туурабы же туура эмеспи? Мне кажется, вообще невыгодно. Кредит жок менде. Кредитиңиз жок, Жок. Алыш керек беле? Же албаш керекпи? Жок, негизи өзү кредит албай эле коюш керек го. Кредит боюнча. Алып көрдүңүз беле? Эми башында алып көргөмүн, анан кийин албаганга аракет кылдым. Канча сумма алдыңыз эле? Где-то 80 миңби? Ушундай Сом менен. Сом менен 80 миң. Кыйналбай эле төлөп алдыңызбы анан аны? Биринчи башталганда өтө кыйын болгон. Кийин болгондон кийин албаганга аракет кылганбыз да. Барбы же? Жок. Кредитиңиз жок, Жок. Чын айтып атасызбы? Чын эле, чын эле. Жакшы. Сиздинчи же? Бизде да жок. Сизде да жок. Жок эле болсун эже, жакшы. Жок, Жок. Жакшы. Бир жолу гана алып көргөм кредит, атак кредит алган эмеспиз. Канча сумма алдыңыз эле? Где-то бир 70 сом менен. 70 сом. Сом менен. Ал сумманы сиз эмнеге пайдаландыңыз? Машинага жетпей калганда, буулума машинага жетпей калганда ошондо алганбыз. Жакшы эле төлөп алдыңыздарбы анан? Бүттү толук. Илгери давно уже ошону кредит алганбыз, албайбыз азыр. Эмне себептен албай калдыңыз? Эми доходубуз эмелер жетишет, ошон үчүн алган жокпуз. Ошо кредит бул сүткорлукка кирип калат деген маселеге кандай карайсыз? Эми ошентип айтат экен молдолор жана мусулманчасынан, анан эми айла жоктун баягы шашканда кишиден чыкпаса алат экен, анан азыр Кудайга шүгүр балдардын машинасы өзүндө бар. Жакшы машина чыгып калган айла жок алат экенсиң жалдырап анан. Жок. Кредитиңиз жок, Жок. Алып көрдүңүз беле? Алып көрөлекмин. Негизи эле кредит жагына анча эмесмин да. Алгым келбейт негедир. Алып көргөн эмессиз? Алган эмесмин. Эмнеге? Кредит риба да, процент болбойт да, шарият боюнча. Риба деген кандай? Риба деген сүткорлук да ошол. Бирөөнүн Алла Таала Куранда айткан халаллаху бая харрама риба. Алла Таала соданы адал кылды, бирок процент арам кылды да. Курандачы. Ошондон риба албайбыз да процент. Береке качат да үйдөнчү. Менин бир окуп алган маалыматым бар да, кредит бул жанагы атайын чыгарылган система депчи, карызга батырыш үчүн. Ошого кандай карайсыз? Туура ошондой карайм мен. Вот именно ошондой да булчу. Кулчулук ошондой. Акча алган эмесмин. Эмне себептен? Мен өзүм билбейм. Балдарым кредит албай кетет өзүбүзгө. Үйдө намаз окугандар барбы? Намаз окугандар бар.
Обычно мындай соода кылгандар дайыма реализацияга, кредитке алып анан соода кылышат го. Сиз андай кылбайсызбы? Мен вообще кредит алып көргөн эмесмин бияка. Кредит сүткорлук дегенге кошуласызбы же? Аны билип кеткен балам. Мен ошо кредит менен ишим жок да, честно. Жок, мен ошо алып көрмөйм. Алып көргөн эмессизби? Алган эмеспи? Жок, такыр алган эмес, бир да жолу. Алгым да келбейт, албайм дагы. Эмне себептен эмне мынча кредит жаман көрөсүз? Жаман көрбөйм, ал деген эми менин шартым жок, ошол проценттерди төлөгөнгөчү. Аны убагында төлөш керек. Убактысында төлөгөндөн кийин, аны билгенден кийин албаш керек да. Эмне үчүн алыш керек? Туурабы? Алдыда кредит алайын деген пландарыңыз барбы? Жок, пландарым жок. Кредит бул сүткорлукка, жемкорлукка, бирөөнүн эмгегин жегенге кирип калат деген маселеге кандай карайсыз? Туура деп ойлойм. Анткени бизде дин алымдар ушинтип айтат. Алганга болбойт. Ошондуктан дагы албайм. 60 миң. 60 миң сом кредитиңиз бар, Айына канча миңден төлөйсүз? 6900 бирдемкеден. Кыйналбай эле төлөп атасызбы? Азыр кымбаттады азык түлүк. Конечно, кыйналасың да, кантип кыйналбайсың? Азык түлүк кымбат болуп атса. Сиз алган малда ушундай беле? Канча болду алганыңызга? 1 жыл болду. 1 жыл болум деген азык түлүк арзаныраак болчу да, ошол кезде. Быйылга караганда былтыр жашоо жакшыраак болчу, чындай жетип. Азыр зарплата жетпей калды. Бар да кредити жок кишилер, чанда эле кишилер бар, кредити жок. Канча кредитиңиз бар эже? Бир эле кредитим бар да, экиден бербейт да, бирден эле берет. Канча суммада алдыңыз? Жашыруун болбосо, болжол. 150 миң, 200 миңге чейин алабыз. 200ге чейин аласыз? Аны сиз эмнеге жумшайсыз? Үй курасызбы, машина аласызбы? Алган болуп калат, машина алган болуп калат, ар кандай да стройка жүргүзөбүз. Кыргыз болгондон кийин түгөнбөйт экен да проблемалар. Только аштой калбайбыз, Кудай сактасын. Айына канча төлөп атасыз? Айына ар кандай эмес, 150 миң алганда 15 миң тегерек төлөйбүз. 15 миң болуп калат. Кредит алып көрдүңүзбү да? Алып көргөн эмесмин. Алгандан да корком. Алганга муктаждык болгон эмес беле же? Кредиттин өзүнөн коркуп алган жоксузбу? Кредитте проблемалары бар да, ошон үчүн алган эмесмин. Кредит бул жемкорлукка, сүткорлукка кирип калат деген маселеге кандай карайсыз? Азыр көбүнчө деген кредит алып кыйналган элдер да. Экономика ылдый болуп атат. Акчаны төлөй албай калган адамдар көп болуп атат азыр. Өсүп кеткенде мисалы немени чыгара албай калып атат да, алган кредитти төлөш кыйын болуп калып атат элгечи. Кыйналганын уккан элдердин көп эле кыйналган элдерчи. Урматтуу көрөрман, Нур Абдымажин уулу каналына катталып койсоңуз, биздин жасаган ишке колдоо көрсөткөн болосуз. Ошондуктан подписаться кнопкасын басып коюшуңузду суранмакчыбыз. Ал эми коомдогу кандай орчундуу көйгөйлөр боюнча маанилүү алып барууну көргүңүз келет? Мына ушул тууралуу комментарийге пикириңизди калтырыңыз.